Эл аралык талаптарга жооп берген заманбап тейлөө ишканасынын ачылышына куш келипсиздер дейли. Ош шаарында эл аралык стандартка жана ЭАП талаптарына дал келген экинчи мал союучу жай ачылды. Бул жерде мал союуга бардык шарттар түзүлүп, ветеринардык санитардык нормага толук түрдө жооп берет. Жаңы ачылган мал союучу жай Кыргызстандын бардык аймагынан келген малдарды союп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Техникалардын баары чет жактан алынып келинип, эт экспорттоого ылайыкташтырылып чыгарылат. Чет мамлекеттерге экспорттолот. Бу жерден Кудай кааласа касыптын талабына ылайык деп атабыз. Азыр Катар мамлекеттери менен, араб мамлекеттери менен келишим болуп атат. Ичиндеги техникалык аппараттарды биз Татар мамлекетинин Казандан алып келдик, немелерди, оборудованияларды. Аталган мал союучу жайда күнүнө 60тан ашуун бодо жана 200гө жакын майда жандыктар союлат. Ошондой эле ар бир малды алып келгенде атайын текшерүүдөн өткөрүп, этти чыгарып жатканда жолдомо кагаз жазып берет. Мал сырттан келгенде, айыл өкмөттөн мисалы үчүн келгенде сопроводительный документ менен келет. Жолдомо кагаз мененче форма 1А деген. Биз ошонун негизинде кабыл алып малды. Анан бул жака дени сак деп жазылып берет дагычы. Анан ошонун негизинде бул жака киргизип, бул жерден союлуп, бардык ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүлүп, андан кийин союлуп бүткөндөн кийин бул жерде ички органдарын алып текшерип, андан эң акырында клейма басып, жолдомо кагаз жазып берип чыгарып беребиз. Мурда алар ойлонгон, малыбызды көбөйтсөк этибизди каяка сатабыз, кантебиз деген. Азыркы күндө шарт бар. Коркпой эмес. Бүгүнкү күндө кардарлар келип атат, бирок малыбыз азыраак болуп атат. Ошон үчүн көбөйтүшүбүз керек малды. Эл аралык талапка жооп берген мал союучу жайдын ишке кириши калкты таза эт менен камсыздайт. Ош шаарынын четинде ачылган ишкана жергиликтүүлөргө туруктуу 40 жумуш орун түзүп, шаардын экономикасына да салым кошот. Бул биздин социалдык экономикалык өсүшүбүзгө дагы чоң таасирин берет. Элди иш менен камсыз кылып атат. Биздин шаарыбызга салык төлөп атат. Ошондуктан биз дайыма ушундай ишкерлерди кандай шартта болсо дагы өзүбүздүн көрсөтө турган кызматтарыбызды биз көрсөтүп, буларга шарт түзүп беришибиз керек, жергиликтүү бийлик. Ош шаарында 7 мал союучу жай былтыр текшерүүдөн кийин талапка жооп бербейт деп жабылган. Жалгыз гана келечек жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү мал союучу жай иштеп келген. Ал шаарды толук тейлей албагандыгына байланыштуу жабылган мал союучу жайлар оңдоп түзөөдөн кийин кайра иштей баштаган. Азырынча Ош шаарында толук талапка жооп берген 2 гана мал союучу жай бар. Зиягүл Болот кызы, Нургазы Жалалдинов, ТМЖ жаңылыктары.